Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу биз дагы бир подкастты баштадык. Чай кайнаганча 10 мүнөт жана чай кайнаганча 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз дагы биз менен чогуу керектүү маалыматтардын баардыгын топтогонго аракет кылыңыз. Биз болсо кызыктуу циклды улантуудабыз жана бул циклда эркектерге аялдар тууралуу деп аталган Шончи жана Джефф Фелдандын китебинен сонун маалыматтарды карап ошол циклды улантуудабыз. Эркектер аялдарды кандай ойлошот? Кызык экен, мен дагы өзүм ошол циклда маалыматтарды окуп, көрүп жатып аябай таң калдым да. Көрсө эркектер ушундай ойлойт турбайбы депчи. Анысы аялдар болсо кандай экендигин мырзалар биле алат. Мырзалар биз жөнүндө кандай ойлошорун биз биле алабыз. Чындыгында адамды түшүнүү бул көп конфликттерди алдын алат эмеспи? Адамды жакындан таануу, түшүнүү, билүү бул конфликттердин чечүүчү эң негизги ачкычы. Ошондуктан келинчегиңизди түшүнбөй жатсаңыз, анда бул подкаст сиз үчүн. Бир нече сериясы бар, бир нече подкасттар, ошондуктан мурункуларды угуп, кийинкилерди угуп, биз менен чогуу болуңуз. Анда болсо, бүгүнкү подкастта биз аялдарды уга билүү чоң согуштан сактайт деп аталат. Тактап айтканда, уга билүү эмне деген маанини билдирет. Аялзаты качан эмоциялык колдоого муктаж болгондо аны уга билиш керек. Качан физикалык жактан жардам керек болсо, мисалы мен машинамдын мотору дырылдап атат дегене, анда албетте сизден бул жерден эркек катары барып, аны маселени чечип беришиңиз керек болот. Ошентип көп учурларда көйгөйлөрдү иш жүзүндө эркекче чечүү, айкын жана таасирдүү чечим кабыл алуу зарыл. Бирок биз кайсы учурда техникалык бузулуулар же сынуулар менен күрөшүш керек? Кайсы учурда иштин техникалык эмес, эмоциялык жагынан көңүл буруп, угуучу катары өзүбүздү алып жүрүш керек экендигин ажыратып билүүгө тийишпиз. Ооба, эркектердин көндүм болуп калган көз карашы боюнча мындай мамиле алсыздыктын белгиси же көңүл коштук болуп эсептелиши мүмкүн. Бирок чындыгында көп учурда бул аялдар менен өз ара түшүнүүгө жол берүүчү мыкты ыкма. Угууну кантип үйрөнсө болот? Караңызчы, угууну кантип үйрөнсө болот? Төмөндө биз алдыда угуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү боюнча эрежелерди сунуштайбыз. Алгач максаттарыбызды белгилеп алалы. Биринчи максат — аялга жеткилең көңүл бөлүү. Экинчи максат — анын сезимдерине ортоктош болуу. Үчүнчү максат — көйгөйгө байланыштуу ал кандай сезимде болуп турат, негизгисин угуу. Жана түпкү максат — анын сезимдерин түшүнүп, алардын орундуу экендигин моюнга алуу. Мен ойлойм, сиз үчүн булар алда качан тааныш жана ар дайым ушундай мамиле кылып келе жатасыз. Ошондой болсо дагы келиңиз бул максаттарды эркектердин айткан пикирлери менен толуктап, ирети менен чыгалы. Биринчи максат бул аялга жеткилең көңүл бөлүү дедик, Жеткилең көңүл бөлүү. Көпчүлүк эркектердин ой жүгүртүүсү: мен жада калса ошол убакта башка иш менен алек болуп жатканда дагы абдан көңүл коюп укканды билем, дейт экен. Көпчүлүк эркектер угуу менен түшүнүп, угуунун айырмасын билбеген сыяктуу сезилет. Биздин түшүнүгүбүздө угуу деген сөздү мындай сүрөттөсө болот да: аялым бир нерсени айтканын угуп жатам, демек түшүнүп атам. Ал тургай бул убакта согуш тууралуу фильм көрүп жатсам дагы мындай кырдаалда адам үн чыгаргычтын ролун ойноп калгандай сезилет. Ойлонуп көрсөк, адамга көңүл кош мамиле жасоо өзүн төмөнкүдөй ачып берет экен. Сен добуш чыгарып жатасың жана мен ошол убакта кабыл алып эргеп жаткан ар бир нече үн сигналдарынын бирөөсүсүң. Караңызчы, кандай жаман угулат. Башка адамдын айтып жаткан сөздөрүн көңүл кош угуудан чын жүрөктөн кабыл алууга өтүш үчүн алагды кылып жаткан жагдайлардан толугу менен көңүлүбүздү бошотуп, сүйлөп жаткан адамга көңүлдү толук бурушу керек. Демек, аялыңызга бурулуп, анын жүзүнө карап, аны менен бир бөлмөдө болгуш керек. Балким сиздин көңүлүңүздү аялыңызга топтоого жолтолуп жаткан тоскоолдуктардан четтештириш керек. Ошол эле мисалы тасма, согуш жөнүндө тасма, аны өчүрүп салыңыз. Мисалы, Шонти алиге чейин мен өткөн жылы ага көрсөткөн бир мамилемди унутпайт. Мен анын мени менен сүйлөшкүсү келип жатканын байкадым. Балдар болсо тоскоол болуп жатты. Мен балдардан башка жакка барып ойногула деп сурандым. Аялымды конок үйгө киргизип, диванга отургуздум да, аны эмне кыйнап жаткандыгын айтуусун сурандым. Сияга ошол 2-3 мүнөт ал үчүн баа жеткис белек болду көрүнөт. Бул окуядан кийин бир нече жыл бою ал өзүн сүйүктүүмүн деп сезип жүрдү. Чынын айтсам, мен бул окуя жөнүндө унутуп калыптырмын. Бирок
мен мындай иштерди ар дайым кылгандыгым үчүн эмес, менин ал мамиле көрсөтүүм менден эч кандай убакытты да, күчтү да сарптоону талап кылган жок. Акыры, эгерде учурда сиздин кунт коюп угууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, ачыгын айтыңыз да кийинчерээк сөзсүз угам деп убада бериңиз. Анан убадаңызды унутуп калбаңыз. Мындай айтсаңыз болот. Кел, бул жөнүндө кийинчерээк экөөбүз калганда сүйлөшөлү. Мен өзүмдү дурус сезгенде же азыр аябай чарчап атам деп, мен сени абдан уккум келип турат, бирок азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Анан абайлаңыз, эгер дайыма ушинте берсеңиз, анда 3-чү дүйнөлүк согуш чыгып кетиши мүмкүн. Экинчи максат. Биз жогоруда 3-4 максатты аныктабадыкпы? Эми экинчи максат бул аялдын сезимдерине ортоктош болуу. Эркектер, көпчүлүк эркектердин ой жүгүртүүсү мындай: мен угушум керекпи же ага оюмдагыны билдиришим керекпи? Бул эки ишти кантип бир убакта аткарса болот? Шонти экөөбүз Нью-Йоркто жашап турганыбызда концерттик залдардын долбоорлоочу инженер акустик досубуз бар эле. Токойдо бакы жыгылганда, ал жерде уга турган эч ким жок болсо үн чыгабы деген суроого андан башка эч ким андан жакшы жооп бере алмак эмес. Мындай суроого ал абдан олуттуу түрдө жооп берди. Жок, чыкпайт. Добуш пайда болот. Ал эми үн бул угуучу кабыл алган нерсе. Үн толкундары үнгө айланышы үчүн аны кимдир бирөө угушу керек. Жарга же дүмүргө урунган үн толкундары, эгерде аларды эч ким укпаса, үнгө айланбайт. Ушул эле принципти уга билүү жөндөмүнө тийиштүү суроолорду колдонсо болот. Отуруп алып, аялыбыздын айтып жаткан сөздөрүнө жеткилең көңүл бөлбөсөк, бактын дүмүрү сыяктуу кейиптебиз. Чыныгы уга билүү жөндөмдүүлүгү көп эркектер элестеткендей эмес. Ал өзүнүн даттануулары менен мени карай бомбаларды жаадырып жатканда, мен отура беришим керек, дейт ал. Чындыгында мындай учурда анын айткан сөздөрүнөн тереңинде эмне жаткандыгын туура баалаш үчүн биз активдүү маанайда болушубуз керек. Ушул себептен угууну эч нерсе кылбоо деп түшүнүүгө болбойт. Ушул себептен эркектер үчүн кунт коюп угуу ар дайым жадатма иштей сезилет. Аялдар уккан сөздөрдөн эмоциялык таасирденгенге чекти билбейт да. Ошондуктан алар эркектердин тескерисинче уккан сөздөрдөн эмоциялык таасирденүүгө жөндөмү жок экендигин элестете алышпайт. Кээ бир убакта мен Шонтинин сезимдери жөнүндөгү сырларын окууга даярмын, бирок көп чакырым чуркаганда денем кандай чарчаса, менин аны окууга даяр экендигиме карабастан мээм каршылык көрсөтө баштайт. Мындай кырдаалдан чыгуунун жолу төмөнкүдөй. Ыңгайлуу убакытты тандап алып, буларды аялыңызга айтыңыз. Бул үчүн жардамга биздин китебибизди алыңыз, ушул бөлүмдү көрсөтүңүз, эркектердин угуу өзгөчөлүктөрү тууралуу бүт чындыкты айтып бериңиз. Кийинки убактарда бул сизге аман калууга мүмкүнчүлүк берет. Эмоцияга шыгалган сүйлөшүүлөргө туш болуп, өзүңүздүн чыдамыңыздын бүтүп баратканын сезгенде минтип айта аласыз: кечир, мен эми эч нерсе укпай калдым, мен өз чегиме жеттим. Ушундай жол менен сиз аны күнөөлөбөйсүз, бирок күнөөнү өзүңүзгө алган болосуз. Кунт коюп угуу марафон эмес. Үй бүлөлүк мамилелер боюнча консультанттын пикири мындай: аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүн бир нече саат уга ала турган курбум болсун дебейт. Көпчүлүк аялдар үчүн бук болбош үчүн жумасына бир жолу 15 мүнөттүк кечти сүйлөшүү маанилүү дейт. Караңызчы. Мына ошондуктан угуу жөндөмү негизи эле баардык адамдар менен сүйлөшкөндө уга билүү бул эң жакшы баарлашуунун биринчи тепкичи. Ошондуктан жакшы угуучулар бололу, аялдар эркектерди, эркектер аялдарды. Мен болсо, достор, барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Катталганды унутпаңыз жана биз менен чогуу болуңуздар. Аны менен катар баардыгыңыздарды алдыда боло турган сонун жагымдуу подкасттарга дагы чакырам. Биздин YouTube каналга катталыңыз, алтырыңыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.